Саламатсыздарбы, Кыргыз эл YouTube каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүн 1-апрель 2026 жыл. Өзүңүздөр күбө болгондой, азыр кечки саат 7:30 болду. Мынакей Чүй көчөсү менен Совет көчөсүнүн кесилишинде турам. Бул Бишкек шаарыбыздын дал ортосу болот. Дал ортосунда 1 жыл мурун мынакей кандай тыгын болуп атат көрүп атасыздар. Ал тургай медициналык тез жардамдардагы тыгылып араң өтүшөт. Бирок ушундай коопсуздукка карабастан бийлик тарабынан Нариман Тулеевке уруксат берилип, ушул имарат 1 жыл мурун салынып башталган. Бул менен эми бул Нариман Тулеевде күнөө жок. Албетте бийлик тарабынан уруксат берилгендиктен ошон үчүн салынып башталган. Бирок Бишкек шаарыбыздын тургундары, ошондой эле меймандары бардыгы тең нааразы болуп чыгышканда, бул дал ортосу болсо анча эле көчө тар, ушундай пробка болот дайыма, жол тыгындары жаралып атса имараттын эмне кереги бар эле деп чыгышкан. Ушул элдин талабына Садыр Нуркожоевич Жапаров президентибиз баш болуп, Нариман Тулеевке түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деп Бишкек шаарынын мэрине тапшырма берилген. Айбек Жунушалиев өзүнүн кызматкерлери менен, орун басары Азамат Кадыров менен келип, бир жума мурун түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Мынакей азыркы күндө уже бузулуп башталды бирдем алыштан бери. Кудайым буйрса кайрадан калыбына келип калат. Ушул Кыргыз эл YouTube каналына дагы катталыңыздар. Көбүрөөк катталыңыздар. Себеби мындан ары Бишкек шаарыбыздын ушу жолдору кандай оңдолуп жатат, кандай көрктөнүп жатат, ошол боюнча көптөгөн маалыматтарды чыгарып турам. Шыдыр жол деген берүү менен чыгарып турам. Ошон үчүн Кыргыз элге YouTube каналыма катталыңыздар. Дагы социалдык көптөгөн маалыматтарды жүктөп турам. Ой пикир бөлүшүп турасыздар.